экологиялык көзөмөлдү чет өлкөлүк чоң фирмалар мурунку өкмөттөр менен биригип туруп ушул контролду атайын алып койгондой да. Көзөмөл кылбасын. Чет өлкөдөн келген фирмалар Кыргыздын тоо ташын жаратылышын каалагандай буза берсин деп чоң экологический көзөмөлдү алып койгондой сезилет да бизгечи. Бул жерде бир кандайдыр бир лобби, бир ички сүйлөшүүлөр барган мурунку өкмөттөр менен болгондой сезилет да. Бул кандай мына логикага жатпайт да, бул көзөмөл жок да, көзөмөл жок, контроль жок. Өзү каалагандай казат, өзү каалагандай ууну себет. Ошонун аркасы менен экологиялык көзөмөлдү биздин Кыргыздын ички ишкерлеринен алдырып салганда бул мындай болбойт да. Көзөмөл болбосо кандай болот? Биз дагы айтып атабыз, мына азыр майдын аягы июнга келдик, урматтуу өкмөт. 2-3 айдан кийин отопительный сезон башталат. Экология шаардын смогуна даяр эмессиңер силер дагы эле. Өткөндө да айттык эле. Уже кечиктиңер, Кудай буйрса азыр көрөсүңөр кышында. Бул буряк эле тетиги жергиликтүү, мисалы Жалал Абадта, Нарында, Талашта, Көлдө кен казгандар өзү эле билип атат. Аяктагы экология. Мына биз угуп эле атабыз. Каалагандай калчап атышат да. Муну көзөмөлдөгөн киши жок, урматтуу өкмөт. Муну сурабай койбойт дебегиле, сөзсүз суралат мунун баары. Мына кеминде деле ошондой. Кетип баратканда оң жактагы кимдер казып атканын билесиңер. Көлдө даже муну деген биздин ички өндүрүшчүлөр да алып алды. Муну көрүнгөн жерден казып чукуп жана тытып атышат да, муну көзөмөлдөгөн киши жок. Экология министри барбы? Дайындап койдук эле, ошо ойдон жок, бул барбы бул кишини кандай издейбизби, эмне кылабыз муну? 100 күн өттү да. Тирүүбү баягында бир деп эле колдоп берип койду эле. Бир келип бир комитетке бир кандай кылабыз? Аманкан Батырбеков. Бул өзү негизи бар балабы, жок балабы же?